Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен анын Үрдөлөт Таштанбек уулу айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түзгөрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Асмандан түшкөндөй болгон Абылгазиев. 2 жылдан бери өкмөттү башкарып келаткан Мухаммедкалый Абылгазиев 13 февралда мынтип сүйлөптүр. Жылда коммерциялык жана техникалык жоготуулар жогору экенин айтабыз. Бирок кырдаалды өзгөртүү үчүн реалдуу кадам жасалбай жатат. Быйыл суу аз болору айтылууда. Кырдаалдан кандайдыр бир жол менен чыгышыбыз керек да. Канча жылдан бери чакан гидроэнергия техниканы өнүктүрүү тууралуу айтып келе жатабыз. Бирок бул багыттын өсүшү үчүн конкреттүү иштердин планы жок. Атамекендик экономиканын 3 багыты – энергетика, өнөр жай, жер казынасы, анан кыймылдаткыч күчү болуп саналат. Бирок бул тармактарды өнүктүрүүнүн жаңы баскычына чыгарууга мүмкүнчүлүк түзө турган реалдуу сунуштар, кадамдар жетишсиз болууда. Иш ачык эмес, чечкиндүү жана ыраттуу аракеттер жасалбайт. Тыянак чыгаруу зарыл. Бул көп жылдардан бери жогорку бийликте жүргөн, 2 жылдан бери өкмөт башчысы болгон кишинин сөзү эмес. Бул бийлиги жок оппозиционердин сөзүнө окшойт. Абылгазиевке ким жолтоо болду, ушулардын баарын жасаганга? Ишти ким ачык жүргүздүрбөй жатат? Президентпи же парламентпи деп жазат Назарньюз Чекит KG сайты. Премьер-министр Абылгазиевдин кызматтан кетерине канча күн калды? Өкмөттүн ишмердиги жалпы жонунан кризиске кептелди. Соңку эле көрүнүштөрдү карасак, ыраатсыздык, башаламандык орун алууда. Коомчулук болсо сын пикир айта берип, чыңалуу апогейине жетти. Башта Мамкаттоо төрагасына Алмаз Мамбетовду өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев мактап алып келип, анысы жыл айланбай интригага батып, коррупциялык көрүнүштөргө жол берди. Аягы жаманаттуу болуп кетти. Парламентке өкмөттү сунуштап аткан вице-премьерлери коомчулук тарабынан кабыл алынбай шакабага айланды. Суучул Эркин Асрандиев, мал доктур Акрам Мадымаровка депутаттарда каршылык көрсөткөн пикирлерин айтышты. Даражалуу кызматтарга иште электе эле аксап жатырса, кайдагы алдыга жылууну айтабыз. Дагы бир орчундуу көйгөй, буга чейин Тоо кен тармагында элдин кызыкчылыгына каршы саясат жүрүп келгени. Наразычылык акциялар жаралганы, ортодон Кыргызстандагы инвестициялык климатты талкалашканы ачык далил. Учурда ат башы логистикалык борборуна жергиликтүү тургундар каршы чыгышып, бул жаатта да өкмөт алдын ала ынанымдуу сүйлөшүүлөрдү жарата албай, аягында кырды бычак кырдаалды түзүп салды. Күн жылыса ат башылыктар айбат көрсөткөнү турушат. Анда сырткары күч органдары, экономикалык абал, билим берүү жана башка тармактарда сазга батканы жашыруун эмес. Кайсы гана мекеме болбосун иште ургагы бузулган, тартип жок. Анан кайдагы үлгү, жетишкендик болсун. Ошентип жазга карай олуттуу көйгөйлөр чогулуп калды. Садыр Жапаровдун тарапташтары митинг уюштурганы жатса, ага койташтыктар, бейөкмөтчүлөр, камакка алынган саясатчылардын тарапташтары жана башка күчтөр кошулуп кетүү коркунучу болжолдонууда. Эмне кылуу керек? Бир гана өкмөттү отставкага кетирүү жолу бар. Анын үстүнө быйыл жаздан чыгып алсак, күзгө карай парламенттик шайлоого даярдык көрүлүшү шарт. Кааласак да, каалабасак да саясий тирештер курчуп, эрикпейбиз. Мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дейт. Мындай шартта Абылгазиев менен алдыга жылуу кыйынго. Эмесе өкмөт башынын кызматтан кетерине канча күн калды деп жазат Арыба Чекит KG сайты. Каттоого тургандардын кескин өсүшү шайлоого карата көз боемочулукпу? Борбордук шайлоо комиссиясы, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, Ички иштер министрлиги, прокуратура, ал тургай депутаттар да шаардагы элдин каттоого туруусу жөнүндө ойлонушту. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында сөз болду. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматында Ош, Чүй, Ысык көл облустарынын шаарларында шаардык каттоого тургандардын саны кескин өскөн. Мисалы, Ош шаарында 2019 жылы 36.035 киши, Токмокто 9.220 киши, Караколдо 5.000 киши каттоого турган. 2020 жылдын жарым жылдыгында Ошто 33.805, Токмокто 6.960, Караколдо 2.798 тургун каттоого турган. Көрүнүп тургандай 2019 жылда катталган кишилер менен 2020 жылдын жарым жылдыгында катталган тургундардын саны менен бирдей болуп чыкты. Жогорку кеңештин депутаттары шайлоодогу көз боемочулукка жол берилбеши керектиги үчүн бир канча убакыттан бери бир жерде туруктуу жашаган кишилердин гана добушун эсептөөнү сунушташты. Бул маселе боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы шайлоочулардын укугуна каршы келерин билдирди. Эске сала кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо күнүн белгилөө боюнча жардыкка кол койду. Ага ылайык Ош, Каракол жана Токмок шаардык кеңешине шайлоо ушул жылдын 12 апрелинде өтөт. Мындан сырткары дагы бир нече айылдык шаардык кеңештердин курамы алмашат деп жазат Назарньюз Чекит KG сайтында.
Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Жогорку кеңешти жомокканага айланткан Иманалиев. Жогорку кеңеш ушу тапта өзүнүн конституциялыкта даражалуулукта таасирин жоготуп койду. Муну эч ким тана албайт. Ушул тапта ал жерге акчаң болсо ким да болбосун бара алат. Бул турмуш чындыгы. Бирок дагы бир чындык бар. Айрымдар акчасы көптүгүнөн ошол жерге барып алып, аквариумдагы балык болушса, айрымдар ал жерде ар нерсени дөөрүп, звезда болгондорун көрүп келе жатабыз. Булар эми аныгында кызылдай эле көрпенделик жана көр дүйнөлүк кызыкчылыктардын кулдары эмеспи. Бирок ошол эле малда мамлекетти ичинен иритип, идеологиялык бакай болгусу келгендер да жок эмес. Бирок алар аныгында мамлекет үчүн эмес, жеке кызматтык жана капчыктык кызыкчылыктын мөртүн кетирбей, учурдун удулунан пайдаланып калгылары келишет. Ошолордун ана башында тургандардын бири бул жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев экенин жашыруун эмес. Өкүнүчтүүсү, ар бийликке алкынды самындай жылмышкан Каныбек Иманалиев 2020 өтө турган парламенттик шайлоонун камын көрүп, улам бир партиянын эшигин каккылап жүрүү. Эс алайын, башкалар иштесин дебейт экен да. Эптеп тешик болсо башын тыгып парламентке кирүүнүн айласын издеп жүрөт. Чунак киши. Өзүн саясатта өтө таза киши эсептейт окшойт. Бирок анын кантип бок басканын, Акаев доорундагы Илак баланын андан берки доорулордун таштаманын таптаган саясий жүрүштөгү көз буйдамалоо, талантын коомчулук унутту десе жаңылат. Бүгүнкү коомду жылуу сөз, куруу кыйкырык менен алдоо акылсыздыктын иши го деп жазат Дефакто басылмасы. Байпактан башка көтөрүлбөйлүбү? Кыйындар бар, жөн эле кыйын болуп алышкан. Кыргыздар барын кыйын дей бербейт, мыкты чыкканын айтат. Бирок бүгүн ошол кыйын деген кептин да кадырын кетирип бүтүрүштү. Алсак жогорку кеңеште Экмат Байпакбаев деген депутат бар эмеспи? Бар эмеспи деп коебуз да. Жалпы эл жакшы тааныган депутаттан бетер. Тагыраагы ошондой бир неме депутат бар. Аквариумдагы балыктардын катарында келишим менен баш кошкон жубайлар өңдөнгөн Республика Ата журт партиясы менен келген 5 жыл бою кыйраткан мыйзам жазганын көрө алган жокпуз. Бир билгенибиз ата мекендик өндүрүүчүлөргө бут тоскон мыйзам сунуштап, элдин таландысында калган. Депутат катары эмнени кыйратканын билбейбиз, бирок дале жүрөт. Бул өңдүү эргулдар эртеңде депутат болуп келип, мамлекеттик маселени чечпейт деп ким кепилдик берет? Жашасын Бэтмен, Тоюз Байпакбаев деп жазат Дефакто басылмасы. Акыркы 20 күндүн ичинде Кыргызстанга Кытайдан 7000ден ашуун жаран келген. 28 январдан бери Кыргызстанга 7054 адам Кытайдан келген. Алардын ичинен 190 кытайлык жарандар, калгандары кыргызстандыктар. Кытайдан өлкөбүзгө кирген 123 адам коронавируска каршы дарыгерлердин көзөмөлүндө болсо, дагы 591 киши жашаган жериндеги медициналык мекемелердин текшерүүсүнөн өтүп турууга милдеттендирилген. Ушул тапта коркунучтуу вирусту жугузуп алгандар каттала элек. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Эске салсак, коронавирустан каза болгондордун саны Кытайда дээрлик 1,5 миңге жетсе, ооруну жуктургандардын саны дээрлик 64 миңди түздү. Ал эми коронавирустан айыккандар 6982-ни түздү. 14 февралда биостатист жана эпидемиолог Айра Лонжини коронавирустан жер планетасынын калкынын 3/2 бөлүгү жуктурушу ыктымал экендигин айтты. Анын эсеби боюнча вирус ар бир бейтаптан 2-3 ден соолугу чың кишиге жугушу мүмкүн. Анын үстүнө оорунун көбөйүшүн экспресс тесттин жоктугу да шарттайт. Изоляция менен карантинда бул оорунун токтошуна жардам бербейт деп билдирген ал. Буга чейин Кытайдын докторлору аталган оорудан айыктыруу үчүн эффективдүү жолду табышкандыгын айтышкан эле. Ал ыкма боюнча бейтаптарга коронавирустан сакайган кишилердин кан плазмасын куюшкан. Бул метод оң жыйынтыгын берип, оор абалда турган бейтаптардын абалы 12-24 саатта жакшыра баштаган деп жазат Назарnews Чекит сайты. Чиновник коронавирустун айынан өлүм жазасына тартылды. Түндүк Кореянын чиновниги коронавирус карантинин аткарбагандыгы үчүн өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу Донка Либо Түндүк Кореялык булактарына таянып билдирди. Басылманын маалыматына ылайык, Түндүк Кореянын соода өкүлүнүн Кытайдан келгенден кийин карантинге жөнөтүшкөн. Ал өзүнүн үйүндө 14 күн болуш керек болчу. Бирок ал бул чечимди бузуп, коомдук мончого барган. Донка Либонун булактарынын маалыматына караганда, бийликке бул кабар жеткенде ал ошол замат кармалып, атып өлтүрүлгөн. Ким Чен Ын карантинди бузган адамдарды согуш мыйзамдарына ылайык соттолот деп коркуткан. Дагы бир чиновник Кытайга барып келгенин жашыргандыгы үчүн Түндүк Кореялык фермерге жөнөтүлгөн.
Белгилей кетсек, 31 январда Түндүк Корея Кытай менен чектешкен чек арасын жапкан. Коронавирус оорусунан улам өлкөдө авиарейстер, поездер токтотулган. Ошондой эле 22 январга чейин туристтерге кирүүгө тыюу салып, Россия менен поезд каттамдарын токтоткон. 7 февралда Түндүк Кореяда биринчи жолу коронавирус оорусу чыкканын массалык маалымат каражаттары жазып чыккан. Бирок өлкөнүн бийлиги бул маалыматты тастыктаган эмес деп жазат Nazar News Чекит KG сайты. 7 каналдын кабарчысы даярдаган жер үй кениндеги жыйын чыр менен коштолдуу аталышындагы сюжет Facebook баракчабызда көрүмдүүлүгү көп болуп, катталуучулар арасында ар түрдүү пикирлерди жаратты. Анда аталган сюжетти көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Талашы бүтпөгөн жер үйкени боюнча жыйын жергиликтүү тургундар менен Алтын альянстын өкүлдөрүнүн ортосунда чууну жаратты. Жер үйдүн пайдасы мамлекет көрбөй эле ортодогу бирөө чөнтөгүн кампайтып Кыргызстан жарытаарлык үлүш албаганын жыйындын уюштуруучусу Айбек мырза айтууда. Жер алтын кени боюнча өткөн конкурстун мыйзамдуу жана адилеттүүлүгү, конкурс кандай өткөн? Мыйзамдуу же мыйзамсыз? Эмне үчүн Кыргыз мамлекеттин үлүшү болбогон ал жерде? Экинчи, жер алтын кенинде Кыргыз мамлекеттин үлүшү. Эмне үчүн жок үлүш? Үчүнчү, жер казынасы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү. Биздин мыйзам коррупциондуу жер казынасы мыйзамы. Ошонун назардан бул бир эле жер үй маселе эмес. Бул Кумтөр, Терексай, Чаткал, толтура маселелер бүт итбекер сатылып кеткен. Урматтуу мырзалар. Отуруңар. Алтын альянстын өкүлдөрү компания мыйзамдуу иш алып барууда. Жер үй иштесин деп жергиликтүү аткаминерлерден тарта жогорку бийликтер да колдогон. Түштөн кийин элди дүрбөтүп ызычуу салуу эки тарапка тең пайдасы жок дейт кенди иштетип жаткан компаниянын өкүлдөрү. Mana 20-28 10-сентябрь 2009 жыл сасык кылагай. Эл депутаттарынын Бекмолду айылдык кеңеши ошол Францлосерге жер алтын кенинде 384 гектар жерди бөлүп бергенге макулдук берсин деген токтом чыгарды. Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү жер үйдүн жабылышын каалабайт. Алтын кендин каражаты облуска пайдасы тийүүдө деген пикирде. Мен жазып келдим, алып көрсөңөр да болот. Мына 2 жылда талашта болгон өнүгүү. Буну деле айтып коюш керек, жөн эле жамандай бербей. 2 жылда канча деген өнүгүүлөр болуп талаш болгоштур. Ушул жер үй алтынын бакубат талаш болобу, өнүктүрүү фондунан болобу, канча деген иштер кылынды. Бул бир жагы. Таластыктар жер үй алтын кенинин зыяны адамдарды мунжу кылып тукумсуздукка алып келет. Жер үйдүн пайдасын инвесторлор көрүп, элге бир да зыянынан башкасы тиелектешет. Бул экологиялык, экология менен 10 жылдан бери катнашып балдар экен. Мен деле Ошондон бери 10 жылдан бери экологияга катнашып, экологияда бир грамм зыян деген жер жок. Бүттүгү топтода. Мына колонун баштап чыгып келем мен алып барат. Лайсуу атыр, агашка жерден алып келип кайсыдырга коюп келип, кийин келет топтода. Биздин элди жейдиңерби? Талаштын элдин башын баарын кордун баарын, толтоолордун баарын эл алдыңар. Зыяны жок боло турган болсо элге барбайсыңарбы? Айыл-айылга чогулуш кылбайсыңарбы? Алай боюнча өзү атында сөйлөгөн жок. Биздин акбарында эмелерде сөйлөгөн жок. Экологдордо серпинде булардын баардыгы акбарында балык. Экотехинспекциянын өкүлдөрү элдин кайрылуусу боюнча жер үйдөгү зыяндуу көрүнүштөрдү текшерерин убада кылышты. Жетишет, мындан да чоң компанияларды текшергенбиз. Жоопкерчилиги каралган. Буга чейин да биздин ушул бу жерден бул регионалдык башкармалыктар текшерген. Азамат, давай. Азамат. Жыйынтыгында жер үй кенинен 50% үлүш алуу, экологиялык зыянды чечүү деген талаптар кабыл алынды. Эгерде талаптар аткарылбаса, март айында Талас шаарында нааразычылык митинг болоору да жараян болду. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Талас шаары.
Бүгін сіздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына да кошулууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.